Саламатсыңарбы балдар. 11 класстын геометрия предмети боюнча кезектеги эфир аркылуу берилүүчү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы планиметрия курсу боюнча кайталоо фигуралардын аянттары. Бул сабакта биз фигуралардын аянттары жөнүндөгү маалыматтарды кайталайбыз. Аянт турмушта каалагандай геометриялык фигуралардын аянттарын табууга туура келет экен. Мисалы, талаа, эгин талаасын аянтын табууга туура келет. Же болбосо, үйдүн алдындагы гүл тигилген клумбалардын аянттарын билүү дагы биз үчүн маанилүү. Же болбосо, бөлмөлөрдүн аянттарын билүү жана бөлмөдөгү колдонулган буюмдардын аянттарын билүү дагы бизге маанилүү. Демек, аянт бул фигуранын тегиздиктеги ээлеген ордун аныктоочу чоңдук болот экен. Аянттын чен бирдиги катары жагы узундуктун бирдиги метр, дециметр, сантиметр, миллиметр болгон квадратты алабыз. Өтө чоң өлчөмдөгү аянттарды ченөө үчүн жагы километр болгон квадратты алуу керек. Жагы узундуктун бирдиги метр, дециметр, сантиметр, миллиметр болгон квадрат аянт бирдиги деп аталат. Жана аны биз метр квадрат, дециметр квадрат, сантиметр квадрат, миллиметр квадрат, километр квадрат деп окуй алабыз. 1 километр квадрат 1 миллион метр квадратка барабар. Ал эми 1 метр квадрат 100 дециметр квадратка барабар. А 1 дециметр квадрат 100 сантиметр квадратка барабар. 1 сантиметр квадрат 100 миллиметр квадратка барабар. 100 метр квадрат барабар 1 ар болот экен. Ошондой эле гектар аянттарды эсептөө үчүн колдонулат. Ал 1 гектар 10.000 метр квадратка барабар болот экен. Башкача айтканда, жагы 100 метр квадраттын аянтын биз гектар дейт экенбиз. Ал эми жагы 10 метр болгон квадраттын аянтын биз ар менен белгилейт экенбиз. Кандайдыр бир геометриялык фигуранын аянтын ченөө бул ченелип жаткан фигура канча бирдик квадраттан турарын аныктоо. Аянттын касиеттерин карап көрөлү. Биринчи касиет: барабар фигуралар барабар аянттарга ээ болот. Ал эми барабар фигуралар деп биз тиешелүү чекиттери туура келе тургандай кылып туруп фигуранын үстүнө беттештирсек, алар дал келсе, андалар барабар фигура болот деп айтканбыз. Демек, алардын аянттары дагы барабар болушат экен. Экинчи касиет: эгерде фигура бөлүктөргө бөлүнгөн болсо, анда анын аянты ошол бөлүктөрдүн аянттарынын суммасына барабар болот. Чиймени карасаңар, биринчи тик бурчтуктун аянты экинчи жана үчүнчү үч бурчтуктардын аянттарынын суммасынан туруп атат. Ошондой эле төртүнчү параллелограммдын аянты дагы үчүнчү, экинчи үч бурчтуктардын аянттарынын суммасынан туруп атат. Демек, бирдей аянттарга ээ болгон көп бурчтуктар тең чоңдукта болушат деп айтат экенбиз. Демек, биринчи жана төртүнчү фигура чиймедеги булар тең чоңдуктагы фигуралар болушат экен. Үчүнчү касиети: квадраттын аянты анын жагынын квадратына барабар. Демек, жагы 1 сантиметр болсо, анда квадрат аянты 1 сантиметр квадратка барабар болот. Квадраттын аянты анын жагынын квадратына барабар дедик. Демек, жагы а боло турган болсо, анда анын аянты s барабар а квадратка. Квадраттын диагоналы d бериле турган болсо, анда квадраттын жагын анын диагоналы аркылуу туюндурсак, s барабар d квадрат бөлүнгөн 2ге болот. Маселе карап көрөлү. Тик бурчтуктун периметри 20 сантиметрге жана жактарынын бирөөсү 8 сантиметрге барабар. Эгерде тик бурчтуктун аянты квадраттын аянтына барабар болсо, квадраттын периметрин тапкыла дейт. Чиймеси А, Б, С, Д тик бурчтук болсун. Ал эми К, Л, М, Н квадрат болсун. А, Б, С, Д
тик бурчтугунун периметри 20 сантиметрге барабар. АБ жагы 8 сантиметрге барабар болсун дейли. Ал эми SABC'ды барабар SKLMN'ге барабар. Башкача айтканда тик бурчтуктун аянты квадраттын аянтына барабар болсун. Табуу керек квадраттын периметрин PKLMN табыш керек. Чыгаруу үчүн ABC'ды тик бурчтуктун периметрин таба алалы. PABC'ды бул 2 көбөйтүлгөн AB плюс AD'га барабар. Бул 20 сантиметр деп атат. Анда AB кошулган AD 10 сантиметрге барабар болот. Мындан биз AD'ны таба алабыз. AD барабар 10 минус AB, башкача айтканда 2 сантиметр. Анда тик бурчтуктун аянты анын AB жагын AD жагына көбөйткөнгө барабар, же болбосо 8 көбөйтүлгөн 2 барабар 16. Демек, квадраттын аянты дагы SKLMN барабар KL'дин квадраты бул дагы 16га барабар. Анда KL'ди табыш үчүн биз 16дан квадраттык тамыр чыгарабыз. Ал 4кө барабар. Квадраттын периметрин табыш үчүн биз 4тө KL'дин же болбосо квадраттын жагына көбөйтөбүз. Ал 4 көбөйтүлгөн 4 барабар 16 болот экен. Демек, жообу 16 сантиметр. Тик бурчтуктун аянтын карайлы. Тик бурчтуктун аянты анын жанаша жаткан жактарынын көбөйтүндүсүнө барабар. S барабар A көбөйтүлгөн B. Маселе карап көрөлү. Тик бурчтуктун периметри 18 сантиметр. Анын бир жагы экинчи жагынан 1 сантиметрге чоң. Тик бурчтуктун аянтын тапкыла. Чиймеси ABC'де тик бурчтугу берилди. PABC'де барабар 18 сантиметрге, башкача айтканда периметр 18 сантиметр. Ал эми анын бир жагы AB жагы AD жагынан 1 сантиметрге чоң. Демек, AB барабар AD кошулган 1. Табуу керек тик бурчтуктун аянты SABC'ды суроо. Периметр ABC'ды барабар 2 көбөйтүлгөн AB кошулган AD'га. Мындан биз AB'нын ордуна AD кошулган 1ди койсок, 4AD плюс 2 бул барабар 18ке. Мындан AD'ны тапсак 4кө барабар болот экен. Анда AB'ны табыш үчүн биз 4кө 1ди кошобуз, барабар 5. Ал эми тик бурчтуктун аянтынын формуласы боюнча SA көбөйтүлгөн B же бул AB жагын AD жагына көбөйткөнгө барабар болот. S барабар 5 көбөйтүлгөн 4 барабар 20. Демек, жообу 20 сантиметр квадрат. Параллелограммдын аянтын кайталап көрөлү. Параллелограммдын аянты анын бир жагы менен ал жакка түшүрүлгөн бийиктиктин көбөйтүндүсүнө барабар. Эгерде биз жагы үчүн A жагын ала турган болсок, анда S барабар A көбөйтүлгөн H, A, башкача айтканда A жагына түшүрүлгөн бийиктик. Эгерде биз B жагын ала турган болсок, анда B көбөйтүлгөн HB. HB бул B жагына түшүрүлгөн бийиктик. Параллелограммдын аянты анын жанаша жаткан жактарын алардын арасындагы бурчтун синусуна көбөйткөн көбөйтүндүгө барабар. A жана B жактарынын арасындагы бурч альфа болсо, анда S барабар AB көбөйтүлгөн синус альфага. Ошондой эле параллелограммдын аянты анын диагоналдарын алардын арасындагы бурчтун синусуна көбөйткөн көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар. S барабар D1 көбөйтүлгөн D2, булар диагоналдары, көбөйтүлгөн синус фи бөлүнгөн 2ге. Фи болсо D1 жана D2 диагоналдарынын арасындагы бурчтун кичинесин алабыз. Маселе карап көрөлү. Параллелограммдын бийиктиктери 12 сантиметр жана 6 сантиметрге барабар. Параллелограммдын аянты 96 сантиметр квадрат болсо, анда анын жактарын тапкыла дейт. Бизге параллелограммдын 2 бийиктиги тең берилген, 2 жагы тең белгисиз болуп атат. Демек,
HA-ны біз 6 см деп алалы, ал эми HB-ны 12 см деп алалы. Ал эми SAB'сы да аянт барабар 96 см квадрат. Табуу керек А жагын жана Б жагын. Чыгаруу үчүн биз параллелограммдын аянтынын формуласын колдонобуз. S барабар А көбөйтүлгөн HA же болбосо S барабар B көбөйтүлгөн HB болуш керек. Биринчиден А көбөйтүлгөн 6 барабар 96 болгондуктан А барабар 96-ны 6-га бөлсөк 16-га барабар болот экен. Экинчиден Б көбөйтүлгөн 12 барабар 96 болгондуктан 96-ны 12-ге бөлсөк Б барабар 8 болот экен. Демек жообу А барабар 16 см, Б барабар 8 см. Ромбтун аянтын карап көрөлү. Ромбтун аянты анын жагы менен бийиктигинин көбөйтүндүсүнө барабар. Ромб бул параллелограммдын бир түрү. Ошондуктан параллелограммдын аянттары үчүн колдонулган формулалар ромб үчүн дагы туура болот. Демек S барабар А көбөйтүлгөн H. Ромбтун аянты анын жагынын квадраты менен алардын арасындагы бурчтун синусунун көбөйтүндүсүнө барабар. S барабар А квадрат синус альфа. Ромбтун аянты анын диагоналдарынын көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар. Анткени алардын арасындагы бурч 90 градус болуп калат дагы, синус 90 градуста 1-ге барабар. Ошондуктан S барабар D1 көбөйтүлгөн D2 бөлүнгөн 2-ге. Ромбтун аянты анын жагы менен ага ичтен сызылган айлананын радиусунун көбөйтүндүсүнүн 2 эселенгенине барабар. S барабар 2AR. R мында ичтен сызылган айлананын радиусу. Маселе карап көрөлү. Аянты 18 дециметр квадрат болгон ромбтун диагоналдары 1, 4 сыяктуу катышса, анда диагоналдарынын узундуктарын тапкыла дейт. Демек чиймеси карап көрөбүз. Берилди ABCD ромб, SABCD барабар 18 дециметр квадратка, D2-нин D1-ге болгон катышы барабар 4-төн 1. Табуу керек D1 жана D2 диагоналдарын. Чыгаруу үчүн ромбтун аянтынын диагоналдар аркылуу берилген формуласын колдонобуз. S барабар D1 көбөйтүлгөн D2 бөлүнгөн 2-ге. D1 көбөйтүлгөн D2 бөлүнгөн 2 барабар 18-ге, анткени бизде ромбтун аянты берилген. Андан кийин D2 бөлүнгөн D1 барабар 4-төн 1 бул катыш маселенин берилишинде берилген. Анда биз теңдемелер системасын D1 D2-ге карата чыгарсак, D1 көбөйтүлгөн D2 барабар 36-га, экинчиден D1-ди тапсак барабар 4 D2-ге. D1-дин маанисин биринчи теңдемеге ордуна койсок, 4 D2 көбөйтүлгөн D2 барабар 36. Мындан D2-нин квадраты барабар 9 болот экен. D1 барабар 4 D2-ге, D2-ни тапсак барабар 3 болот экен дагы. D1-ди табыш үчүн 4 көбөйтүлгөн 3 десек 12-ге барабар болот экен. Демек жообу 3 дециметр жана 12 дециметр болот экен. Үч бурчтуктун аянты. Үч бурчтуктун аянты анын бир жагы менен ал жакка түшүрүлгөн бийиктиктин көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар. S барабар А көбөйтүлгөн HA бөлүнгөн 2. Ж B көбөйтүлгөн HB бөлүнгөн 2. Ж С көбөйтүлгөн HS бөлүнгөн 2. Башкача айтканда, бийиктик кайсыл жакка түшүрүлсө, ошол жак жана ошол бийиктикти көбөйтөбүз. Үч бурчтуктун аянты анын эки жагы менен ал жактардын арасында жаткан бурчтун синусунун көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар. S барабар AB синус гамма бөлүнгөн 2, же болбосо BS синус альфа бөлүнгөн 2, же болбосо AS синус бета бөлүнгөн 2. Андан тышкары үч бурчтуктардын аянты үчүн эгерде үч бурчтуктун үч жагы тең белгилүү болсо, анда Герондун формуласын колдонобуз. S барабар квадрат тамыралында P көбөйтүлгөн P минус A көбөйтүлгөн P минус B көбөйтүлгөн P минус S. Мында P
үч бурчтуктун жарым периметри, башкача айтканда А кошулган Б кошулган С бөлүнгөн 2ге барабар. Үч бурчтуктун аянты анын ичинен сызылган айлананын радиусу менен жарым периметринин көбөйтүндүсүнө барабар. S барабар R көбөйтүлгөн P, мында P жарым периметр. А плюс Б плюс С бөлүнгөн 2ге барабар. Ошондой эле үч бурчтуктун аянты S барабар А, Б, С бөлүнгөн 4 R, мында R сырттан сызылган айлананын радиусу. Тик бурчтуу үч бурчтуктун аянты анын катеттеринин көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар. S барабар 2ден 1 А, Б. Тең жактуу үч бурчтуктун аянты S барабар А квадрат көбөйтүлгөн тамыр алдында 3 бөлүнгөн 4. Тең капталдуу үч бурчтуктун аянты S барабар А квадрат тамырында 4Б квадрат минус А квадрат бөлүнгөн 4. Мында тең капталдуу үч бурчтуктун негизи А, ал эми Б анын каптал жагы. Биз бул формулаларды мурда далилдегенбиз. Азыр биз кайталоо үчүн ал формулалардын өздөрүн эле алып жатабыз. Маселе карап көрөлү. Негизи 6 сантиметр жана каптал жагы 10 сантиметр болгон тең капталдуу үч бурчтуктун аянтын тапкыла дейт. Чиймесин карап көрөбүз. Негизи А болгон, каптал жагы Б болгон тең капталдуу үч бурчтук. Асы барабар Бсыга. Бул Б менен белгиленип атат, 10 сантиметрге барабар. АБ негизи барабар А 6 сантиметрге барабар. Табуу керек үч бурчтуктун аянты. Чыгаруу үчүн АБсы тең капталдуу үч бурчтугунун аянтынын формуласын колдонобуз. S барабар А квадрат тамыр алдында 4Б квадрат минус А квадрат бөлүнгөн 4. Мындан S барабар 6 көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 10дун квадраты минус 6нын квадраты. Мындан 3 көбөйтүлгөн квадрат тамыр алдында 91 келип чыгат экен. Демек жообу S барабар 3 квадрат тамыр алдында 91 сантиметр квадрат. Трапециянын аянтын карап көрөлү. Трапециянын аянты анын негиздеринин узундуктарынын суммасынын жарымын же болбосо орто сызыгын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. А чоң негизи болсун, Б кичине негизи болсун, М орто сызыгы, H бул трапециянын бийиктиги. Демек S барабар А кошулган Б бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн H же болбосо барабар М көбөйтүлгөн H болот экен. Ошондой эле трапециянын аянты анын диагоналдарын алардын арасындагы бурчтун синусуна көбөйткөн көбөйтүндүнүн жарымына барабар. S барабар D1 көбөйтүлгөн D2 синус альфа бөлүнгөн 2ге. Маселе карап көрөлү. Тик бурчтуу трапециянын эң кичине жактарынын ар бири 12 сантиметрден жана эң чоң бурчу 135 градуска барабар болсо, трапециянын аянтын тапкыла. Чиймеси тик бурчтуу трапеция берилген. АД барабар ДС барабар 12 сантиметр. Бурч ДСБ барабар 135 градус. Табуу керек бул АБСД трапециясынын аянтын. Чыгаруу үчүн АБСД трапециянын аянтын табуучу формуланы колдонобуз. S барабар А кошуу Б бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн H. Бурч ДСБ барабар 135 градус болсо, анда бурч АБС 45 градуска барабар. Мындан А барабар 2Б экендиги келип чыгат. S барабар 24 кошуу 12 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 12 барабар 216. Демек жообу 216 сантиметр квадрат. Тегеректин аянтын карап көрөлү. Тегеректин аянты
S барабар пи r квадрат. Тегеректің секторының аянты S барабар пи r квадрат бөлінген 360 градус көбейтілген альфа. Анткени тегеректің айланасының 360 градус деп есептесек, анда ар бир градусқа тура келген тегеректің секторы пи r квадрат бөлінген 360 градусқа барабар. Ал эми жасынын узундугу альфа болгон тегеректин секторунун аянты S барабар пи r квадрат бөлінген 360 градус көбейтілген альфага барабар болот. Маселе карап көрөлү. Эгерде айлананын узундугу 12 пи сантиметр болсо, анда айланада 60 градустук борбордук бурч менен пайда болгон сектордун аянтын тапкыла дейт. Чиймеси карайбыз. Берилди омега ОР, демек айлана, борбору О болгон, радиусу R болгон айлана. Айлананын узундугу 12 пи сантиметр, альфа барабар 60 градус, табуу керек S сектордун аянтын. S сектордун аянты пи r квадрат бөлүнгөн 360 градус көбөйтүлгөн альфа. С барабар 2 пи rге барабар. Мындан 2 пи r барабар 12 пи экенин берилген. Демек, мындан r'ди таап алсак болот. R барабар 6. Сектордун формуласындагы r'дин ордуна 6-ны койсок, пи көбөйтүлгөн 6-нын квадраты бөлүнгөн 360 градус көбөйтүлгөн альфа 60 градуска барабар. Эсептөөлөрдү аткарсак 6 пиге барабар болот экен. Демек, жообу S сектордун аянты 6 пи сантиметр квадрат. Бул сабакта биз аянтын эсептөөгө мүмкүн болгон фигураларды карап чыктык. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.